karşı ormanın büyüğü vatan. Sarhoş kokşalan oğullarını çıkaratan. Akayıp kokşalan Kırgızstan'da sazga kılgan oğullarını oyratan. Adlet büyükten korkup çınlıkta aytkan kalmaat kokşalan jigitler kavatan. Kaçan tindik boğaz Kırgızstanda. Kalmaatqa! Boşandık! 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 Kırgızstanda adletlilik ornaş gerek. Tayke jen, kudası, ökül bala, ökül ata degenden kutuluşunuz gerek. Ülkesi dedim, ülkesi de deputat olsun. Ülkesi de. Ошолордон кутулмайынча бул эски калган эмелер боло берет. Кыргызстандан өнүгүү болбойт эч качан. Калмаатка! Boşandık! 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 Toplasın atkazın. Söyley durumda. Ne toplasın? Çaneden toplasın bana mı? Kalmap durma. Ne kalmap? Ne kalmap? Ha, yemeğe alıp para. Sottan mı? Bayrak sokup bakınlar, başka bakınlar. Baktığı kalmamatı çındıksı gözü aytıp, İşte de çıktı. biliklerden ketken kemçiliklerden gözü aytıp, bilikке жақпай жатат, урматтуу кадырман калк. Эми бийлик өзүнүн кетирген кемчиликтерин жана кетирген каталарын оңолсун деген, элдин камын көрсүн деген чындыкты бетке айткан кыргыз элинин эр азаматтарынын бири. Чыныгы кыргыздын жараны эл деп эл үчүн күйгөн жигит. Al hiç kimge karşı çıkan yok. Al el için de büyüdü, el için de söyledi. Birliktin çındığında gitken kataşlıkları boldu. Biz karapayım el katarı aytıp жатабыз. Oşol kataşlıkты gözge aytıp, betke aytsa, al er azamatın sıfatını belgilep bildirip жатат. Bira oşonday çınığı er azamatlarda bizge betibizge katалыгыбызды айтып коюп деп камай берсе, анда чыныгы кыргыздын эр азаматтары калбагай калат. Урматтуу туугандар, чыныгы эр азаматы, чыныгы кыргыздын патриоту Бактыбек Калмаматовго, 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 Калмаматовго. Урматтуу бийлик, биз сиздерди чындыкты ар дайым ак ниет кызматтыкты аткарабыз дегениңер ишенип биз колдогонбуз. Чындыгында айланаңарда курчоп турган жардамчыңар туура эмес түшүнүк берип силерди адаштырып жатса, али да болсо оңолгонго түздөнгөнгө убакыт бар. Чыныгы патриотторубузду камай бербегиле. Эл арасынан эч качан эл деген жигиттер түгөнбөйт. Бириңер кармалып, бириң камасаңар экинчиси чыга берет. Артынан индиси өсө берет чыныгы патриоттор. Ошондуктан эл, жер, кыргыз деп чын жүрөктө күйгөн жигиттерди боштондукта кармап, элдин кызыкчылыгы үчүн колдонуу керек, кызмат берип, ошолорду Кыргызстан үчүн чыныгы эмгегин күтүш керек.
Kalmamатов чыныгы патриоттордун бири. Ал элге, кыргыз жұртчылыгына каршы чыккан эмес, каршы сөз айткан эмес. Элдин гана кызыкчылыгын, элдин гана камын көрүп сүйлөгөн. Акты ак деп, караны кара деп, ар дайым бетке айтып тайманбастан келген ер азаматы. Kalmamatovga! 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 Hepsini sot boşa gelin. Geçiş gerek var. Бактыбек менен 5 жылдан бери биз чогуу депутат болуп 5-чи чакырышты. Kalmamatovga! 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 Бетке айткан депутаттардын катарына кирчү Бактыбек эч кандай мамлекеттик кызматтарды ээлеген эмес. 50 000 доллардык эмес, 5 000 доллардык машинеси жок. Бул эмненин белгиси, бул таза иштеген адамдын белгиси. Мен ушул Бактыбекти колдоп бүгүн ушул митингге келип атам. Атайын чакта өчүртүр. Бардыгыбыз бирден тикеден тик туруп, жалпы эле Бактыбек эмес, жалпы ушул системаны өзгөртүшүбүз керек. Бул өтө терс, өтө жаман көрүнүш анткени Бактыбекти камап атат, эртең мени камайт, бүрсү күнү силерди камайт. Ошондуктан биз бардыгыбыз ушул системаны жалпы эл туруп мындай өзүбүздүн пикирибизди айтып системаны өзгөртүшүбүз керек. Азыркы болуп аткан окуя бул саясий куугунтук деп эсептейм. Анткени эч кандай далили жок, айткан сөзү үчүн гана эле камап отурат. Мунун элдин баары көрүп атат, элдин баары түшүнүп атат. Демек бул кандайдыр бир бийлик өкүлдөрүнө, жалпы бийлик арты жакшы менен бүтпөйт. Бакытты тез арада бошотуш керек, системаны өзгөртүш керек, реформаларды кылыш керек. Бактыбекке боштондук. Байке улантырыңыз. Kalmamatovga! 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 Nurgaz sen çakırıyordu. Nurgazı gel beraber. Tamam otur böyle. Silah başı. Saçlar. Kalmamatovga! Boşandık! Kalmamatovga! 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 Nurgazı emis ha. Урматтуу туугандар, сиздерде ошол Калмаматовду Бакыт инимди колдоп келгениңизге чоң рахмат. Калмаматов ар дайым чындыкты сүйлөп келген, ар дайым тайманбай көк жалдыгын билгизип келген.
Садыр Нуркожоевич камакта отуруп турганда да колдоп келген. Калмаматовдун бүгүнкү күнү камалга отурганы бул акыйкатсыз. Калмаматовдун бүгүнкү күнү каралоо менен элди экиге бөлдү деген бул акыйкатсыз. Калмаматов ар дайым чындыкты айтып келген. Калмаматов акыркы интервьюсунда айтканы бул кумтөр боюнча, Кемпировод боюнча туура айткан. Турасын айткан. Бул Калмаматовдук акыры Кудайым буйрса, Кемпировод менен кумтөрдүн протоколу чыкканда эл түшүнөт, эл билет, чындыкты билет. Бизге ачык айтыш керек бүгүнкү президенттер. Президент бүгүнкү эл түшүнүш керек. Анан Калмаматовго бүгүн сөзсүз түрдө акыйкаттык чечим чыгыш керек. Соттор, эгер сотторго эл керек болсо, сотторго мамлекет керек болсо, сотторго бүтүндүүлүк керек болсо, сөзсүз түрдө Калмаматовго боштондук керек. Анан саясий куугунтуктун да чеги болот. Садыр Нуркожоевич дагы саясий куугунтук менен келген. Ошол убакта бүгүнкү күнү Калмаматовду каралап жаткандар Садыр Нуркожоевич таанчы эмес. Калмаматов экөө 2017-ден баштап Садыр Нуркожоевичти колдоп жүргөндө бүгүнкү докансалар Садыр ким экенин таанышчу эмес, билчү эмес. Билбейт дагы болчу. Кече күнү келип алды 5-октябрда 2020 5-октябрда келип. Садыр болмашты. Мени Айгүл Жапарова да жакшы билет, жакшы тааныйт. Ошондуктан мен айтат элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биринчи жолу урматтуу деп айтып атам, буга чейин урматтуу деп айткан эмесмин. Ушул жакты калыстык менен сүйлөп коюшуңуз керек. Калыстык менен чечип беришиңиз керек. Эч кандай түндүк-түштүк эки элди кагыштырып айткан эмес, Бакыт Калмаматов чындыкты гана айткан. Сиз ушундай чындыкты көтөрмөлөп жакшы жагы менен алып барсаңыз сизди сөзсүз түрдө сүйлөп кете алат. Жаныңыздагы уруулар, жемкорлор, Акаевди, Бакиевди, Ашаны, Сооронбайды аңга түрткөндөрдү жаныңызга топтоңуз. Сөзсүз түрдө сиз чындык тарапта колдосоңуз, сиз тарыхта каласыз. Укумуңузга, тукумуңузга, мамлекеттин түптүү туруктуулугуңузга. Анан жөн эле Былжырбайлардын сөзүнө ишенип алып, сиздин фамилияңыз бар, Жапаровго окшогон Жапаров. Ошолордун сөзүн угуп алып, Никтолорго ишенип алып, бүгүнкү күнү сиз ушундай чындыкты тепкилесеңиз, анда сиздин акыбалыңыз начар экен. Анда бүгүнкү сиздин начар алып бараткан саясатыңыз начар экен. Сөзсүз түрдө Калмаматовго окшогон, Жеңиш Молдокматовго окшогон жана чындыкты сүйлөгөндөрдүн сөзүн туура кабыл алсаңыз, анда сиз жаныңыздагы шайтандардан кутулганыңыз, сиз тарыхта калганыңыз, мамлекетти алдыга сүйлөп кете алганыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жагын жакшы кабыл алып коюңуздар. Сөзсүз түрдө биз чындык менен жеңебиз. Бир адамды камап, 1000 адамды жеңе албайт, билимдүү гана жеңе алат. Билимсиздер бир билек менен эч качан жеңе албайт. Рахмат сиздерге колдоп келип калганыңыздарга. Мен Бакыт Калмаматовду 10 жылдан ашык билем. Бул адилетти сүрмөлөп келген. Канча жылдан бери Кыргызстанда адилеттүүлүктү орнотом деп, демократияны курам деп активдүү жарандардын бири. Мен Калмаматов Бактыбек менен замандаш болгонуна сыймыктанамын. Турама сүйлөп алган жокмун? Жок, жакшы сүйлөдүк. Сыймыктанамын. Бактыбек Калмаматов менен Аягындагы билек. бир доордо жашап атканыма сыймыктанамын. Азыр бул жерде бүгүнкү сот адилетсиз чечим чыгарып кароодон баш тартты. Сот баш тартты. Президент Садыр Жапаров, сиз Конституциянын гарантысыз. Жарандардын укугун, эркиндигин сактоого сөз бергенсиз. Кыргыз элинин астында ант бергенсиз. Ошо антты карманып, мыйзамсыз кармалган жарандарыбызга боштондук. Бакыт Калмаматовго боштондук. Бакыт Калмаматовдун кармоосу жөнсүз. Эч кандай себеби жок. Регионалдык кастык деп атат, регионалдык кастык боюнча келтирилген Facebook'та комментариydин өзү жок. Бул кандай заманда жашап атабыз? Андай болсо эртең
аракет болуп жатат. Бирок акы элек, бирок сынбайт. Биз мындай жарандарыбызды коргошубуз керек, коргоп алабыз. Урматтуу Садыр Жапаров, Конституциядагы кепилдикти камсыз кылып бериң. Жарандардын эркиндигин камсыз кылып бериң. Эркин сөздү камсыз кылып бериң. Презумпция невиновности деген бар. Бизге себеби жок кармоолордун кереги жок. Бул себеби жок кармоолордун бул системага айланып баратат. Күндөн күнгө жөнү жок активдүү адамдарды кармоо өзүнчө бир мамлекеттик системага айланып баратат. Калмаматовго боштондук. 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 Орта Азия элинде бизди кыргыз элин эркиндиктин аралчасы катары билет. Бизди маңкурт кыла албайсыңар. Маңкурт кылабыз деп ойлобойлор. Ошол эркиндик үчүн салым кошкон Калмаматовго боштондук. Калмаматовго боштондук. Калмаматовго боштондук. Калмаматовго боштондук. Калмаматовго боштондук. Сүйлөсүң? Өлүктөрдүн атынан тарымчымды айтып коеюнбу? Тарымчын айтпасың. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңар көрүп атасыңар, биздин кошуналар эмне болуп атканын. Оппозиция жок мамлекетте кошунаны кандай болгон башаламан боло берет. Оппозиция бул бийликке тескеринче керек нерсе. Диалогко бара турган нерсе. Афганистанда жарандык коом жок. Ал жерде эмне болуп атканын көрүп атасыңар. Жарандык коом чыркырап чындыкты айтып турган бул да абдан маанилүү. Ошон үчүн Бактыбек Калмаматов бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө эбегейсиз керектүү, өзүнүн оюн эркин айткан, туура эмес жактарына көрсөтүп коюп турган ыкмаларды көрсөтүп аткан. Аны жок кылуу, жана кастыкты жаратуу деген бул канча жылдан бери биздин улуттук коопсуздук кызматынын саясий башкача көз караштагы адамдарды ушундай жоопко тартуу ыкмасы болуп калган. Же регион аралык дейт, түштүк түндүк деп, же диний аралык деп бирөөлөрдү камайт, же улутка карата кармап коет дагы. Азыр анын баарына кошулуп, ошо сен фейковый аккаунт түздүң, сен бул телефон менен колдондуң деп баарыбызга маалым. Биздин телефондор прослушкада турат, биздин телефондордун каалаган учурунда номерлерин алмаштырышат, биздин сүйлөп аткандарыбыздын баарын УКМК карап коюп турат. Биздин телефон менен биздин атыбыздан дагы аккаунт түзүп туруп, ар түрдүү маалыматтарды жазып, мына бүгүн Бактыбек Калмаматов сот башталып электе ошентип айтып кетти. Мен камакта отурганча менин жанагы аккаунтум булар жабыштырып аткан иштеп атат деп. Бул эмнени билдирет? Бул ыкма менен ар бир кишини, туура бийликке жакпаган мындай маселени айткан кишини камап койгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн мындай мыйзамдуулук жагын карай турган болсок дагы Бактыбек Калмаматов камалган учурда ал талапкер болуп аткан жогорку кеңешке, ал камалганга процедурный жактан дагы эч кандай жол берилбейт болчу. Эгер ушунун баарын карай турган болсо, биз эч качан мыйзамдуу, укуктуу мамлекет катары танылбайбыз. Укуктуу мамлекет болмоюнча бизге инвестиция келбейт, бизде өнүгүү болбойт. Ошон үчүн Кыргызстандын, элибиздин, мамлекетибиздин өнүгүүсүн каалай турган болсок, биз ачык коом, күчтүү жарандык коом, күчтүү оппозиция болуу бул эң негизги компонент. Ошон үчүн саясий куугунтуктууну токтотууну талап кыламын. Садыр Нуркожоевич, өзүңүз басып өткөнсүңөр, элдин баары сизди президенттикке колдоп атканда бул башынан ушул нерсени өткөргөн.
куугунтуктар токтолот. Соттон бейгүнөө отурган адамдардын баары чыгат деп чоң ниет кылган. Ошол нерсени жасаганын ордуна тескеринче эми сөз айткандардын баарын камап атканыңар бул чоң жаңылыштык. Кошуналардын тажрыйбасын карап, келгиле эсибиз барыбызда этекти жыйып, бүт куугунтуктап жаап салган балдардын баарын чыгарып, бүгүнкү күндө Бактыбекке боштондук. Судьялардан талап кылабыз. Бактыбекке боштондук. Бактыбекке боштондук. Бактыбекке боштондук. Kalmamadovga boштондук. Kalmamadovga